завтра, послезавтра приедем, рейд сделаем. Если вы здесь будете купаться, смотрите. Почему запрещено? Ну, здесь нельзя, место нет, не специальное место, где Вода можно грязная. купаться. Вода грязная, во-первых. Здесь не оборудована территория. Здесь спасателей нету, чтобы за вами смотрел. Уделение. Екіншіден жерде не оборудование бар, не спасатель. Екіншіден ешқандай болған маңда стрелк кетеген жоқ. Конечно. Сыгат районунун аймагында суга түшө турган жайлардан бизде 3 гана жай бар. 2 бассейн, 1 курортный зона. Ал жактарга өзүнүн куткаруучулары бар, өзлөрүнүн атайын мед кызматкерлери бар, персоналдары бар. Ал жактар атайын суга түшө турган жайлар. Ал эми мындай сугат суусу арык каналдарда, көлмөлөрдө, чоң чүй каналына суга түшкөнгө болбойт деп биз ар дайым эскертмелерди берип келебиз. Айылык аймактар менен биргеликте Сыгат районунун өзгөчө абдалдар бөлүмү тарабынан эскертмелер берилип, бүгүнкү күндө 60тан ашык эскертме такталар илинди. Ошого карабастан деле буякта кичинекей балдар, чоң балдар түшүп жатышат. Эми биз болушунча түшүндүрүү аракеттерин жүргүзүп атабыз. Күнүгө келип ушул жактарда рейд жүргүзөбүз. Бул эле жерде эмес, ушундай элдер көп чогулуп түшө турган жайдын баарында күнүгө чыгып ушундай иш аракеттер жүрүп жатат. Бүгін атайын Коргоо министринин өзгөчө Коргоо министринин бирдикте рейд жүрүп атат. Жайкы сезондун суга түшүү боюнча уруксаты жок атайын жана дайрылган бассейндерге түшпөгөн, запрещенный жана канал суулардын жанына түшкөн эмелерин текшерип жүрөбүз. Рейдтин учурунда өзүңүз көргөндөй 20 баланы тактадык. 20 баланы текшерип чыксак, жарымысы уруксат жок, ата-энелери билбейт, каяка балдары жүргөнү, каякта суга түшүп жүргөндөрүн дайын билишпейт да. Ошон үчүн айтып кетерлим, урматтуу ата-энелер, балдарыңыз жайкы сезон болуп атканда карап, текшерип, сууга атайын сууга түшө турган жайларга балдарыңызды түшүрсөңүз деп суранам.